Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. 2019 жыл 27 август. Мынакей Кудай буйруп, боорукер бир туугандардын жардамы менен, ошолордун күчү менен дегендей Кудай буйруса мынакей окуу куралдарын алдык. Буйруса мынакей азыр тараткан жатабыз. Кимде ким ушул окуу куралдарына өзүнүн жардам тийгизген болсо, Аллахым ошолордун жаман баледен, жаман кырсынан сактасын. Эмне тилеп, эмне максаткан болсо Аллахым жеткирсин. Сиздерге чоң рахмат. Бул өтө чоң бир ишти аткарган турабыз. Мынакей сиздердин жардамыңыздар менен биздин өзүбүздүн колубуздан эч нерсе келбейт. Биз болгону почточубуз алып, сиздерден беришен адамдардан алып, жана муктаж адамдарга беребиз. Биздин колубуздан келген ушул. Сиздерге чоң рахмат. Сиздердин жардамыңыздар менен чоң иштер бүтүп атат. Кудай буйруса да алдыда дагы чоң пландарыбыз бар. Ошолорго дагы буйруса жардам көрсөтөт деп ишенебиз. Билесиздер, былтыр биринчи чейрек, экинчи чейрек, үчүнчү чейректе жакшы окуган балдарды тандап, биздеги муктаж адамдар, толук жетимдер, муктаж адамдардын үй бүлөсүндөгү балдарды да баса айтып коеюн. Биз общий адамдарды эмес, мектептерде биздеги тизмеге турган толук жетим жана орто жетим балдарды, кыздарды жана муктаж үй бүлөдөгү балдарын тандап, былтыр биринчи чейрек, үчүнчү чейрек, төртүнчү чейрек стипендия төлөп бергенбиз жакшы окуган балдарына. Кудай буйруса результат жакшы болгон. Биринчи чейрек менен үчүнчү чейректин айырмасы өтө чоң болгон, окууга кызыгуулар болгон. То есть биз мотивацияны ушунчалык жакшы апарып бере алдык деп биз ишендик ошондо. Кудай буйруса быйыл дагы ушуну баштаган атабыз. Кимде ким ушуга балдардын жакшы окуусуна салым кошом десе, иншаллах бизге кайрылсаңыздар болот. Биз буйруса пландарыбыз бар. Андан кийин да айтып кете турган нерселер бар. Быйыл дагы иншаллах баштай эле атабыз. Биринчи чейрек, экинчи чейрек, үчүнчү чейрек, төртүнчү чейрек жакшы окуган балдарды тандайбыз. Бул 60-70 баланын ичинен 10-15 бала тандалып чыгат жакшы окугандар. Анан ошолорго айына 1000 сомдон стипендия беребиз. То есть акчалай бербейбиз, сертификат түрүндө берип, ал сертификатты алып барып магазинге көрсөтөт, а магазинден ошого 1000 сомдон продукты берип турат, Кудай буйруса. Андан кийин дагы бул жерден биз айта турган болсок, мындай орто эсеп менен эсептеп турган болсок, карандаш, ручка, сызгыч, өчүргүч, уштагыч, тетрад, негизи адамдарга өтө керектүү нерселерди алдык. Буйруса балдарга өтө керектүү нерселерди алдык. Иншаллах биз менен болуңуздар. Анан мен бир жакшы нерсени бир өзүмдүн бир оюмду айтып кетейин дедим эле. Биз көбүбүз иштейбиз, тытынабыз дегендей. Бир нерсеге көңүл бурбайбыз бул жерде. Адамдар биз өтө ысрафты көп кылабыз. Мисал айта турган болсок, адам акча табыш үчүн ал өзүнүн убактын берет, өзүнүн жумушуна, өзүнүн өмүрүн берет. Ошондо бул жерден биз жакшылап ойлонуп көрсөк, адам акча табыш үчүн өзүнүн убактын, өмүрүн берет. Анан ошо менен акча алат. Ошо акчаны кайсы жака жумшайт? Көп ысрафчылыкка жумшайт. Аны билишпейт. Жакшылап ойлонуп көрсө, адам ошол акчасын, тапкан акчасын, өзүнүн өмүрүн, өзүнүн убактын берет. Ошондуктан мен сиздерге айтам, ар бириңиздерге айтат элем, өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөрдү, убактыңыздарды берип тапкан акчаңыздарды туура жакка колдонгонду үйрөнүңүздөр.